Кыргызстанда бизнеске бут тоскон негизги проблема бул коррупция. Ал эми эң коррупциялуу орган бул бажы кызматы. Бул Бишкек шаарында иш алып барган ишкерлер арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы. Албетте, мындай сурамжылоо иликтөөлөр такай эле жүргүзүлүп келет жана алардын жыйынтыктары бири-биринен анча деле айырмаланбайт. Болгону мындан мамлекеттик органдар, өкмөт качан жыйынтык чыгарат деген негизги суроо бар. Ал ортодо ишкер чөйрөнү кыйнаган ички проблемаларга карабай, өлкөнүн Евросоюз рыногуна болгон экспортунун көлөмү өткөн жылы 44%га өскөн. Кыргыз өкмөтү муну өлкөнүн жалпы жеңилдиктер системасы же ВСП+ макамын алышы менен байланыштырууда. Кыргызстанда бул программа кошулгандан бери 1,5 жылга жакын убакыт өттү. Бул убакыт ичинде Европага экспорт кылган кыргыз ишкерлери жалпы жеңилдиктер системасынын жеңилдиктерин чындап эле көрүп жатабы? Жана анын потенциалын толук колдонуу үчүн кандай аракеттер керек? Капитал командасы алдыдагы жарым саатта ушул жана башка экономика темаларына сереп салат. Биз менен болуңуз. Кыргызстандагы бизнеске бут тоскон негизги проблема бул коррупция. Ал эми эң эле коррупциялуу орган бул бажы кызматы. Бул Бишкек шаарында иш алып барган ишкерлер арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы. Ошондой эле сурамжылоого катышкан ишкерлер коррупциялашкан органдардын катарына салык кызматын, финансы полициясын, мамлекеттик курулуш агенттигин, түндүк электро ишканасын кошкон. Албетте, мындай сурамжылоо иликтөөлөр такай эле жүргүзүлүп келет жана алардын жыйынтыктары бири-биринен анча деле айырмаланбайт. Болгону мындан мамлекеттик органдар, өкмөт качан жыйынтык чыгарат деген суроо бар. Бул проблемаларды ичинде көп айтабыз, бирок бул проблемага чечилбейт. Чечилбегени эң чоң бир көйгөйдү жаратат. Мамлекеттик органдын өкүлдөрү көбүнчө ойлойт да, бизнес айтат, биз чече албадык, эми мындай эчтеке болбойт дегендей түр көрсөтүшөт. Бирок бир нерсе бар, мамлекет менен бизнестин ортосундагы эң негизги ресурс бар. Өлкөнүн өнүгүүсүнө түрткү болгон бул ишеним да. Ошол ишенимди жоготуусуна алып келет бул проблемаларды чечпегенчи. Мисалы биз бул сурамжылоо өткөрүп атканда да көрдүк. Жанагы сизге тоскоол болгон же болбосо коррупциялашкан органды айт деген эки башка суроо болчу. Экөөнү тең анонимдүү болгонуна карабай ишенбейт да, жооп бергиси келбеген кээ бир ишкерлер болду да. Анан бир өлкөнүн өнүгүүсүндө ишеним экономикалык категория катары абдан маанилүү роль ойнойт. Биз муну тилекке каршы абдан көз жазында калтырабыз да, бул бизге мындай психологиялык эле бир фактордой көрүнөт. Абстрактуу. Бирок өнүккөн өлкөлөрдүн баарында бул өлчөнгөн, баа берилген кадимгидей экономикалык көрсөткүч. Бул экономикалык, бул ишеним деген фактор бизде азыр тилекке каршы муну улуттук статистика комитети дагы өткөндө өзүнүн изилдөөсүндө жарандардын мамлекетке болгон ишениминин азайганын, кээ бир учурларда жокко эсептенген, кээ бир органдарга такыр жок эсептин көрсөттү. Элестетсеңиз, бир үй бүлөдө биз мамлекеттик үй бүлө катары эсептесек, бири-бирине ишенбесе, мындай бири-бири менен мамилелери мындай кооптонуу менен же тобокелчилик деген каерде кандай өнүгүү болот ал жерде? Дал ошол ишеним индикатору жөнүндө сөз кыла турган болсок, мисалы үчүн мынакей бул сурамжылоо жүргүзүлдү, ишкерлер өзүнө байкыл бут тоскон жагдайларды белгиледи, проблемасын көрсөттү. Эми мындан эмне жыйынтык чыгат? Мамлекеттик органдар, өкмөт качан мындан кандайдыр бир жыйынтык чыгарат деген бир ишеним өзү барбы? Бизде ишеним эмес, бизде үмүт бар. Биз ошол үмүт менен биз баягы милдетибизди аткаралы. Мамлекеттик органдардын мындай эффективдүүлүгүн белгилеген бир нерсе бар. Бул ошол коомчулуктан же бизнестен келген сигналдарды кабыл алуу, буга тийиштүү чечимдерди чыгаруу маселеси да. Бул азыр жок. Негизи эле биздин өлкөбүздө бул бизнесте дагы бул негизги проблема, бул өкмөткө дагы мамлекеттик органдарга тиешелүү негизги проблема бул компетенция маселеси да. Бизнесте дагы бул компетенция жок, биз муну ачык эле айтып келатабыз. Бирок мамлекетке айтканда мамлекет муну кабыл албай келет да. Бул сурамжылоонун негизинде бизнестин негизги проблемаларынын бири бул бара-бара бир канча жыл бул проблема жок болчу. Адистердин жетишсиздиги. 83% ишкерлер бүгүнкү күндө бизнестин эң негизги проблемасы адистин жетишсиздиги деп атат. Демек, бизнеске бул адис жетишпей атса, бизнес көбүрөөк төлөйт, бизнес жакшыраак шарт түзөт. Анда бул адис өкмөттө да жок.
Бул эмне үчүн муну сурап атам? Мисалы үчүн мынакей болду, ушул сурамжылоо жүргүзүлдү, сурамжылоо проблеманы көрсөттү, андан аркы кадамдарыңар кандай болот? Бул жерде мисалы Грузия эмнеден баштаган? Грузия Каха Бендукидзенин айтканы боюнча, Грузия биринчи проблема катары кабыл алган да. Бул проблема деп айткан. Проблема кабыл алынгандан кийин бул проблеманы чечүү жолуна өтүшкөн. Алар эмне каалаганын абдан айкын, так билишкен да. Биз эркин бир Грузияны каалап атабыз деп ошого жашашып алган. Биздин болсо кандай өлкө каалап атканыбыздан өзүбүздүн деле көп мындай кайкы баратканыбыздан мындай бир мындай жанагыдай вижныбыз жок да. Кандай бир Кыргызстан болот? Мисалы бизнес үчүн бейиш деп койдук. Бул кандай бейиш болуш керек? Кээ бир ишкерлердин айтымында бейиш деген өлгөндөн кийин болот дейт кээ бир ишкерлер. Бул эмне жашоодо кандай бейиш болот? Мунун конкреттүү бир көрсөткүчтөрү болуш керек да. Биз ошол менен мындай калып кеттик. Бизде болсо бир проблеманы айтып чыксаң, дароо эле жок андай эмес, биз андан алыспыз, муну факт катары алып келгиле, далилдегиле деп чыгышат да. Ошол баардык биздин сүйлөшүүлөрүбүз, талкууларыбыз ошонун тегерегинде эле боло берет да. Биз проблема эмес дейт. Бул проблема, тиги проблема эмес. Анан ушинтип эле анан убакыт корото беребиз да. Биз чечкибиз келип атса, бул проблема. Муну кабыл алабыз. Эмне кантип чечебиз дегенге өтүш керек да. Эки миң он алтынчы жылы Кыргызстандын евро биримдикке болгон экспортунун көлөмү 44% өскөн. Айтмакчы ошол эле маалда евро рынокко алтынды сатуу өткөн жылдын 11 айында 10%га кыскарган. Демек, Евросоюзга Кыргызстан алтындан башка товарларды сатуусун көбөйтө алган. Өкмөт бул жетишкендикти Кыргызстандын жалпы преференциялар системасы плюс программасына кирүүсү менен байланыштырат. Буга чейин Азия өнүктүрүү банкы аталган программадан Кыргызстан биринчи жылы эле $400 миллион киреше алат деп прогноз берген болчу. 2015 жылы өлкө бул программага кирердин алдында Европа Союз рыногуна болгону $42,5 миллион товар саткан. Европа биримдигинин ВСП плюс программасынын механизмин түшүнгөн жергиликтүү ишкерлер аз. Товарды өндүрүп, шырле Европа биримдигине сатуу мүмкүн эмес. Алды менен товардын сапатын тастыктаган эл аралык сертификация талап кылынат. ВСП плюс макамы Кыргызстанга кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет жана аларды кантип колдонуу керек? Жалпы преференциялар системасы плюс же орус тилинен кыскартканда ВСП плюс деген аталыштагы макамды Европа биримдигинин өлкөлөрү өнүгүп келаткан мамлекеттерге берет. Тактап айтканда, бул макамды алган өлкө өз товарын Европа биримдигинин рыногуна бажы төлөмүсүз киргизе алат. Негизинен бул программа 3кө бөлүнөт. Жалпы преференциялар плюс жана курал-жарактан башка бардык товарлар системасы. Кыргызстан жалпы преференциялар берилген программага 1993 жылы эле кошулган. Ал эми ВСП плюс макамына 2016 жылы ээ болуп, 6000ден ашуун товардын түрүн бажы төлөмүсүз экспорттоого мүмкүнчүлүк алган. Бул ЕБнын бир тараптуу кадамы болуп саналат. Башкача айтканда, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү катары евро биримдиктен келген импорттук товарлардан бажы төлөмдөрдүн алат. Европа биримдиги өз тарабынан кыргыз товарларын пошлинасыз сатууга мүмкүнчүлүк берет. Бир жыл мурун евро биримдик өлкөлөрүнө жашылча жемиштин айрым түрлөрүнө болгон бажы төлөм 14,6%ды түзүп келген. Кийим-кечеге 5-9%га чейин төлөнгөн. 2016 жылдын башынан тартып, экспортерлор мындай пошлинадан бошотулду. А бирок стандарттар менен сертификацияга болгон талаптар ошол бойдон калды. ВСП плюс программасы бажы төлөмдөрүнөн гана бошотулуп, товардын сапаты милдеттүү түрдө тастыкталышы керек. Азия өнүктүрүү банкынын божомолдоруна караганда, Кыргызстан ВСП плюс программасына кошулгандан кийин биринчи жылы эле $400 миллион киреше алат. Мисалга алсак, Филиппин мамлекети бул программага кошулган жылы $600 миллион пайда көрүп, 200 000 жаңы жумуш орундары түзүлүп, ички дүң продукт 2% өскөн. ВСП плюс макамы дүйнөнүн 15 мамлекетине берилген. Алар Армения, Азербайжан, Боливия, Коста-Рика, Грузия, Кабо-Верде, Монголия, Пакистан, Перу, Гватемала, Панама, Сальвадор, Эквадор, Филиппин. 2014 жылдан тарта ЕАЭП тарабынан Кыргызстанга берилген жеңилдиктер өлкөнүн ЕАЭП айдыңындагы шериктештери Россия, Беларусь, Казакстан жана Арменияга таралбайт. Евро биримдиктен ВСП плюс программасы ага кирген өлкөлөрдү бажы төлөмдөрдөн бошотуп, экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө колдоо көрсөтөт.
2017 жылы Европа биримдиктин эксперттери Кыргызстанга техникалык колдоо көрсөтүп, Европага экспорттун көлөмүн көбөйтүү багытында көмөкчү иш алып бармакчы. Европалык эксперттер азыктарды сертификациялоо, фитосанитарды көзөмөл, бажы көзөмөлүнө байланышкан жагдайларды иликтеп, өздөрүнүн алгачкы сунуштарын Кыргыз өкмөтүнө жолдогон. Кыргызстандын экспорттук потенциалын жакшыртуу боюнча ЕБнын рекомендациясы. Кыргыз бал, жаңгак, кургатылган мөмө жана төө бурчактын экспорттук потенциалы чоң. Евро биримдиктин эксперттери лабораторияларды жакшыртууда так ушул азыктын түрлөрүнө ылайык модернизациялоо рекомендациясын беришти. Негизинен өлкөнүн 2 шаарында, Бишкекте жана Ошто лаборатория куруу керектигин айтышат. Республиканын муктаждыгы үчүн 2 лаборатория жетиштүү. Кыргыз аккредитациялык борбору лабораторияларды модернизациялоодо жооптуу орган болушу керек. Бул үчүн ИЛАК лабораторияларды аккредитациялоо жана эл аралык ассоциациясына мүчө болуу зарыл. Кыргызстан бул уюмга кирүү аракетин 2015-жылы токтотуп салган. Жалпысынан евро биримдик лабораториядагы жана аккредитация берүү борборундагы адистердин деңгээлин жогорулатуу керектигин белгилейт. Айрым иш-чараларды Кыргызстан эл аралык донорлордун жардамысыз эле ишке ашыра алат. Кыргыз аккредитациялоо борборуна координациялык орган макамын берүүдөн тышкары, бийлик тамак ашты көзөмөлдөгөн бирдиктүү органды тандашы керек. Ал 2 лабораториянын ишин көзөмөлдөмөкчү. ЕЭП эксперттери белгилегендей, Кыргызстандагы лабораторияларды чоң кемчилиги, алар 3 түрдүү органга баш ийет. Бул көзөмөлдү кыйындатып, лабораториялардын ишин начарлатат. Лабораториялар финансылык жактан туруктуу болушу керек. Ал үчүн өкмөт бизнес планда иштеп чыгып туруктуулукту камсыздашы шарт. Андан сырткары, мыйзам базасын карап чыгып, тамак ашты өндүрүүдөгү европалык стандарттарга шайкеш келтириши керек. Ошондой эле тез бузулуучу тамак ашты жеткирүүдөгү эл аралык макулдашууларды жөнгө келтирүү зарыл. Бул тармакта багытталган атайын транспорттар маселеси чечилиши керек. Донорлордун жардамы менен лабораториялардын жана аккредитация борборлордун техникалык абалын жакшыртуу болот. Ошондой эле балды өндүрүүдөгү негизги көйгөйлөрдү изилдеп, фермерлерди окутуу тармагы боюнча евро биримдиктен жардам сураса болот. Мындан тышкары, донорлор хас стандарты боюнча тамак аш өндүрүүчүлөрдү окутууга көмөктөшө алат. Программа бажы төлөмүнөн бошоткон 6200 товардын бардык түрүн кыргыз өндүрүүчүлөрү европалык колдонуучуларга сунуштай албайт. Анын үстүнө эбегейсиз чоң рынокко керектүү көлөмдү дагы кыргыз өндүрүүчүлөрү азырынча камсыздай албайт. Андыктан массалык продукция жагынан атаандаш эмес. Адистер буга чейин эле ишкерлерди дааналап товар өндүрүүгө чакырып келген. Кыргыз өндүрүүчүлөрү европалык кардарларга кандай товарларды сунуштай алат? Европа биримдиги 28 мамлекетти камтыйт. ЕБнын ички рыногунда мамлекет ортосундагы товарлар, тейлөө жана жумуш күчтөрү ээн эркин жүрүшөт. 1,5 миллиард адамдан турган бул рынокко кирүү оңой олтоң иштерден эмес. Кыргызстан ВСП плюс макамын алып, Европага 6000 товардын түрүн бажы төлөмү жок киргизүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Бул деген кыргыз товарына болгонбо арзаныраак болуп, көбүрөөк кардардын көңүлүн буруп, атаандаштыкка туруштук бере алат дегенди түшүндүрөт. Бул жана маркетинг жагында биз өзүбүздүн продукциябызды тышкы алуучуларга, алармандарга сунуштап атканда, биз ушул Кыргызстан ВСП плюс режимине кирген деп сунуштасак, ошондой маркетингди жасасак, анда ошо биздин товарга болгон кызыгуу чет өлкөлүк алуучулардан көбүрөөк болот. Анткени алар үчүн бул арзаныраак товар деген сөз да. Башка мамлекеттерге ошондой эле товарларга салыштырмалуу балким арзаныраак конкуренттүүлүгүбүздү жогорулатат да. Ушундай бир артыкчылыктары бар. Эгер акчалай пайдасын көрөбүз десек, биздин сатуучулар, анда биз ошол Европага жеткирип, Европадагы жанагы төлөнчү салыктарды биз жооп беришибиз керек. Анан ошол жерден салыктардан бошотулуп, анын пайдасы бизге тийиш керек. Бирок менин билишимче азыр Кыргызстанда бир да компания аны жасабайт. Кыргызстандагы Евросоюздун өкүлдөрү эксперттик жана техникалык жардам берүүгө даяр. ЕЭП рыногуна чет мамлекеттен товар ташып жүргөн европалык эксперттер кыргыз кесиптештери менен тажрыйба бөлүшөт. Since the GSP Plus privilege was granted only a little more than a year ago, it's fair to say that Кыргызстандагы евро биримдиктин өкүлчүлүгү мамлекеттик органдар менен бизнес чөйрөгө ВСП плюс программасы аркылуу товарын киргизүүгө көмөктөшөт.
Кыргызстандан эртерээк кирген Армения менен видео көпүрөлөрдү уюштуруп тажрыйба алмашат. Брюссельдеги башкы кеңсенин эксперттери менен байланыштарыбыз керектүү кеп кеңештерин иш жүзүнө колдонсо болот. ЕЭП эксперттеринин пикиринде европалык эректөөчүлөр Кыргызстандан экологиялык таза азыктарды сатып алууга кызыктар. Бул биринчи кезекте кургатылган өрүк, мейиз кара өрүк жана башка мөңөлөр, жаңы бышкан өрүктөр, жаңгак жана төө бурчакты жактырышат. Евро биримдиктен билдиришкендей, Кыргызстанда өскөн дээрлик бардык жашылча жемиштер Европадан кардар таба алат. Мында өсүмдүктүн тышкы келбети, таңгактоо жана жемишти өстүрүүдөгү коопсуздук стандарттарынын сакталышы маанилүү. And the EU delegation, we are assisting the Kyrgyz government and producers by Азыктын жаңы түрүнө Европада кездешпеген продукция көңүлдүү бурат. Түрдүү товарлар тартууланып даамдуу болуш керек. Бул тапта Кыргызстан көп эле продукция сунуштай алат деген ойдомун. Кыргызстан башка мамлекеттерде кездешпеген же сапаты жагынан жогору бааланган органикалык жана уникалдуу продуктуларды сунуштай алат. Бир канча сертификация системалары бар. Мисалы Fair Trade деген сертификация бар. Бул адилеттүү соода деген. Бул дагы бир өзүнчө сертификациядан өтүш керек. Ошондой товарлардын дагы потенциалы бар. Fair Wild деген сертификация, бул жапайы продукт деген сөз да. Ошо бизде эми азыр жапайы өскөн көп эле токойлордо өскөн жер жемиштер бар. Аларды, дары чөптөрдү экспорт кылсак болот. Кыргызстандык ишкана Европага өзүнүн товарын сатып келет. Жогоруда аталган жаңгак төө бурчактан тышкары кыргыз кийиздери менен кыргыз балына суроо талап чоң. 2016 жылы Кыргызстандан евро биримдикке болгон экспорт 44%га жогорулаган. Кыргыз өкмөтү бул көрсөткүч дагы жогорулайт деген ишенимде. Себеби биздин ушул экспорт кирбени боюнча жыйынтыктарды анализдеп көрсөк, көбү билген эмес, бул макам тууралуу же даяр эмес, же таптакыр ойлонгон эмес. Бул дагы бүгүнкү күндө маалымат берүү, маалыматты тактанып туура жеткирүү бул дагы бир проблемалардын, бир маселелердин бири болуп мүмкүн эсептелүүдө да. Кыргызстан чоң көлөмдөгү товар менен мактана албайт. Андыктан товардын уникалдуулугуна жана сапатына басым жасоо туура дешет эксперттер. Буга даана түрүндө чыгарылган органик азыктары кирет. Бирок мындай багыттагы товарларды туруктуу сатуу үчүн өндүрүштү ирилетип, жолго коюу керек. Буга байланыштуу фермерлер биригип, кооперативдерди түзүп жатышат. Кыргыз фермерлери жөн жерден кооперативтерге биригип жаткан жери жок. Европа биримдиги сатып ала турган товардын сапатына жогорку талаптарды коет. Сапат менен көлөмдү камсыздоо жалгыз фермердин колунан келбейт. Жамаатка биригүү зарыл. Европа рыногуна кирүүнү максат койгон фермерлер кандай кадамдардан башташы керек? Өзүнүн продукциясын Европага сатам деген ишкана тиешелүү эл аралык сертификация алышы керек. Тамак-аш коопсуздугун сактаган тууралуу ХАСП принциптери аткарылгандан кийин ISO 22000 сертификациясы берилет. Бул стандарттарды аткарыш үчүн көпчүлүк ишканалар өндүрүш жайларын кайрадан курууга өтүштү. Түштүк Кореяда болдук, Индияда болдук, анан өткөн жылы октябрда ушу Японияда ушу органик боюнча дүйнөлүк көргөзмө болду, ага катышып келдик. Эми өндүргөн азыгыбыз органикага жооп берет, органиканын талабына жооп берет. Фермерлер ошого окуп үйрөнүштү ошондой деңгээлге жеткиргенде. Эми экспортко чыгайлы дегенибизде бүгүнкү күнү биздин тоскоолдук жана документация боюнча негизинен бул ошол өндүрүш цех болуш керек экен, өндүрүш цех. Ошол өндүрүш цехке жана ХАСП стандартындагы сертификат болуш керек. Алыждан кооперативи Баткен облусунун 60тан ашык фермерин бириктирип, кургатылган өрүк чыгарат. Азыркы күнгө чейин фермерлер өрүктү колго жууп, кургатышып, даяр продукциянын короосунда сакташат. Кооперативдин мүчөлөрү маркетингти жаңыдан өздөштүрө баштап, азыкты таңгактоо, сырткы жасалголоо жагын үйрөнүшүүдө. Өнүккөн өлкөлөргө экспорттоо үчүн жогорку сапатка жетүү максатын коюшту. Биринчи кезекте тамак-аш азыктарын өндүрүү коопсуздугу сакталышы шарт. Түшүмдү жыйнагандан тарта соода саттык жайларына жеткиргенге чейин бул эреже бузулбашы керек. Өндүрүш жайында тазалык сакталып, биологиялык, микробиологиялык, химиялык жана физикалык мүнөздөгү зыянчылыктарга анализ жүргүзүү шарт. Продукцияны дайыма текшерип туруу зарыл. Жумушка даярдыгы бар, санитардык кароодон өткөн персоналды алыш керек. Кагаз отчетторун дыкат жүргүзүп, текшерүүлөр жана кемчиликтерди жазып туруу зарыл. Көп учурда мындай иш-чараларды аткаруу үчүн кошумча техникалык жабдуу талап кылынат. Мындай бир цехти куруу үчүн баткендик фермерлерге кеминде эле $100,000 керектелет.
Азырынча фермерлерде мындай акча жок. Абалдан чыгуу үчүн эл аралык уюмдар менен кызматташып келет. Органикалык сертификат алып жатабыз. Ошо сертификаттын өзү эле 3000 евро турат дейт да, сертификаттын өзү. Эми бул жана сертификаттар келип кетет, башка бир 5000 евродон ашып кетет да. Ошо бир эле сертификат, бирок анан бир экинчи жагы ушул сертификат бир жылга бир жолу эле берилет да. Анан ар жыл эле бир 5000, 10000 евродон бир сертификатка төлөй турган биздин дыйкандардын мүмкүнчүлүгү жок да. Ошон үчүн донолор бизге сөзсүз керек. Экинчиден, мына азыр хас стандартын киргизип жатабыз. Мында деле хас стандартта эле бул орточо алганда $1000 $3000 чейин акча керек экен бүгүнкү күнү. Ал деле ар бир фермерге, ар бир дыйканга мүмкүнчүлүгү жок да азыр алганга. Ошого бул тарап, ушул багытта сөзсүз түрдө биз донолордон жардам сурап кайрылып жатабыз, бирок отказ кылышкан жок. Көпчүлүк кыргыз ишкерлер Европа рыногуна чыгуу үчүн өздөрү аракет кылышы керек. Биз бул маселелерди өкмөттүн астына койгонбуз да, ушундай маселелер бар деп. Эми өкмөт иштеп аткандыр. Мындай сүйлөшүп аткандыр билер менен. Өткөндө бир сөз болду, ошо Кыргыз-Российский фонд ошо сертификация акча бөлүнөт. Бирок мага кредит катары берип атып, мен кайра төлөшүм керек да туура. Вот вопрос, это даже не субсидия, это вопрос параллельно төлөйм. Анан негизи мындай международный сертификация өзү мындай кандай десем, биринчиден убакыт алган нерсе, экинчиден акча талап кылган нерсе да. Sunshine ишканасы Кыргызстан ВСП+ макамын ала электе эле Европага кыргыз төө бурчагын сатып келген. Эгер азыр аталган компания төө бурчакты иштетилбеген сырьё түрүндө сатып келсе, эми жаңы деңгээлге чыгуу максатын койду. Төө бурчакты кайра иштете турган жаңы завод куруп жатат. Sunshine ишканасы азыкты таңгактоо жолуна өтүп, европалык кардарлардын кызыгуусун күчөтөт. Имараттагы бардык стандарттарды аткарууга жетишкен компания ISO 22000 сертификатын алууга арыз жолдой алат. Эл аралык сертификат берүү борборлорунун өкүлчүлүктөрү азырынча Кыргызстанда ачыла элек. Жакынкы мекемелер Россия менен Беларуста бар. Европалык стандарттагы ISO 22000 сертификатын алуу үчүн 2 жылга чейин убакыт кетип, анын баасы 4000ден 5000 еврого чейин түзөт. Бул боюнча мындай иш алып барып атабыз. Ишке баштадык да, биз өткүбүз келет, биз сертификат алгыбыз келет. Бирок азыр эми биз жана башында айтып кетпедимиз, көп нерсе мындай да, бияктагы эми сертификация мындай нерсеси бар да. Кичи ишкана бар, чоң ишкана бар да. Эми кичи ишкана келет, мисалы 200 квадраттык метрде силер мындай производство кылсаңар, анын сертификациясы жеңилирээк да, 200 квадраттык канчалык технология батат. Мындай аяка ашып кетсе бир 5 киши иштейт мисалы. Ал мындай жеңилирээк. Сиздин технологияңыз кичине мындай чоңураак болсо, мисалы силердин мындай айтканда 1000 метр квадрат болсо, ишканаңыздын жери, ага уже көбүрөөк талап кылынат да, убакытта көп талап кылынат. Европанын рыногуна импортерлорду табуу дагы тиешелүү аракеттерди талап кылат. Эл аралык көргөзмөлөргө катышуу менен фермерлер өндүргөн продукциясын жарнамалайт. Эгер азык сапаттуу болуп, коопсуздук эрежелер сакталган учурда Европага жол ачылат дейт Турсунали Төлөмүшев. Германиядан өткөн жылы 2 компания келди бизге. Келип биздин фермерлер менен жолугушту, сүйлөштү, акыбалыбызды көрдү, бактарыбызды көрүп, өтө суктанышты, өтө сонун. Анан алардын эң сүйүнгөн жери, мисалы үчүн Европада биз фермерлерди дейт, силер органика кылып өндүргүлө деп, мамлекет аларда дотация берип акча берет экен да, фермерлерди. Эгерде органика менен иштесе. Ошондо да фермерлердин желаниясы жок дейт да, жана химикатка үйрөнүп калышкан дейт. Эми силерди мамлекет колдоп бир акча бербесе деле өзүңөр аракет кылып, ушу органиканы өндүрүп жатканыңар өтө сонун экен деп аябай ыраазы болуп кетишти да. Анан дайыма кат жазып турушат. Биз силерди унутканыбыз жок, биз силер менен иштешебиз, кудай буюрса азыгыңарды алабыз деп. Рынокко чыккандан кийин жогорку деңгээлде өндүрүлгөн товардын сапатын түшүрбөш керек. Сапатынан жазбай, туруктуулук менен иштеген ишканалар гана европалык кардардан кол үзбөйт. Жалпы преференциялар системасы плюс программасы анын катышуучуларынын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүн жакшыртууга өбөлгө түзөт. Бажы төлөмү жок соода Кыргызстандын өнөктөштөрү Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр үчүн дагы пайдалуу. Мындан пайдаланып, Кыргызстан Европа рыногуна багыт алган инвесторлорду өнөктөш өлкөлөрдөн, ошол эле Россия, Казакстандан тартып, алар менен биргелешкен ишканаларды Кыргызстанда түзө алат. Деген менен Кыргызстандын европалык өнөктөштөрү өлкөнүн бул программадан эртерээк чыгып кетүүсүнө кызыктар. Эмне үчүн? Буга Еврокомиссиянын өкүлү Николас Займыс түшүндүрмө берет. Ооба, бул программа убакыт жана талаптардан турат. Максаты өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардам берүү деп айтпадымбы? Андыктан биз жыл сайын дүйнөлүк банктын отчетун иликтеп турабыз. Эгер ал отчетту кайсы бир өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү биздин чектен жогору болсо, биз ал мамлекетти бай өлкөлөрдүн катарына киргизип, программадан чыгарабыз.
Андыктан ойлойм, бул программадан чыккандыгы тууралуу маалымат өлкөлөр үчүн жакшы маалымат. Мисалы, былтыр Мальдив аралдары, Таиланд жана Азербайжан чыкты. Айрым өлкөлөрдү эркин соода жүргүзүү макамына алмаштырдык. And we consider it natural because once they become richer, they don't need GSP anymore. Улуттук банктын алтын түрүндө инвестициялоо программасынын башталганына 2 жыл болду. Алтын куймаларды сатып алууну каалагандардын саны көбөйүп, бул убакыт ичинде 162 килограмм алтын сатылды. Кыргыз алтындарына жергиликтүү калк арасында гана эмес, чет элдиктер арасында дагы кызыгуу күч. Алтындын өлчөнгөн куймалары түрүндөгү инвестицияны Улуттук банк 2015 жылдын 7 майында баштаган. Так ошол маалда дүйнөлүк каатчылык болуп, валюта рыногунда эбегейсиз туруксуздук катталып, доллардын куну сомго салыштырмалуу асман чапчып кеткен. Өлкөдө долларга болгон көз карандуулукту азайтуу үчүн жаңы кадамдар зарыл эле. Улуттук банк өкмөткө алтын куймаларды чыгарууну сунуштап, аны өкмөт мүчөлөрү парламент колдоого алган. Кыргызстандыктар инвестициянын жаңы түрүн өздөштүрүп, 2 жылда жакшы жыйынтыктарды көрсөттү. С начала реализации золотых мерных слитков Бул убакытта 452 миллион сомго 162 килограмм алтын сатылды. Кайрадан 88 килограмм алтынды Улуттук банк 252 миллион сомго сатып алды. Калк арасында инвестициянын бул түрүнө кызыгуу жогорулап жатканы байкалат. 52 миллиона сомма. Алтын куймаларга кыргызстандыктар гана эмес, чет элдиктер да кызыгышууда. Коноктор эстелик катары 2-3 граммдык алтындарды алышат. Маалымат үчүн 2 граммдан 30 граммга чейин куймалар көбүн эсе эстелик катары багытталса, 30 граммдан 100 граммга чейинки алтындар инвестиция катары сакталат. Бүгүнкү күндө алтын куймаларды банкта сактап киреше тапса болот. Биз коммерциялык банктарга алтын менен иштөө мүмкүнчүлүгүн дагы бердик. Ошо алтын сатып алган жарандар атайын ошол жакта ачылган депозиттерге сактоого, алтын депозиттерди сактап, анда киреше алууга мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары ячейкаларда сактоого мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде коммерциялык банктарда болбосо, улуттук банкта бизде сактоого дагы, улуттук банкта сактоого мүмкүнчүлүгүн дагы бергенбиз биздин жарандарга. Бүгүнкү күндө валютада акча сактоо туруксуз экенине көпчүлүк тургундардын көзү жетти. 2015 жылда доллардын баасы 76 сомго чейин чыгып кетип, көптөгөн жарандардын акчасы күйүп кеткен. Бул тапта алтын түрүндө инвестициялоонун артыкчылыгы көп. Алтын куймаларын сатып алууда эч бир салык алынбайт. Аны четке алып чыгып кетүүгө жана каалаган өлкөнүн банкына сактап коюуга болот. Эмне үчүн алтын ыңгайлуу инвестиция? Активдердин жогорку кирешелүүлүгү, алтындан кошумча наркка салык алынбайт. Оңой жол менен сактоого болот. Аз көлөмдөгү металлдан көп киреше. Алтын наркы экономика, банктык сектор бир өлкөнүн өкмөтүнүн чечимине көз каранды эмес. Алтын сиздин гана мүлкүңүз, ал кайсы бир финансылык институттун жана фонддун ээлиги эмес. Башка активдерден айырмаланып, алтынга сурооталып, анын жер астындагы запасы менен өлчөнөт. Сиздин капитал улуттук валютанын алмашуусунан сакталат. Бардык өлкөдө эркин соода жүргүзүлөт. Түбөлүк сакталуучу товар күйбөйт, дат баспайт, чирибейт, аны жок кылуу мүмкүн эмес. Жакшы жыйынтыктарды берген бул долбоор мындан ары да уланмакчы. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов бул саясатты күчөтүп, ар бир кыргызстандыкка 100 грамм алтын деген максат койду. Эл инвестицияны кыймылсыз мүлк же малга гана эмес, алтында да сактаганды үйрөнүшү керек. Өзгөчө жана валюталык туруксуздук убактарда көпчүлүк инвесторлор ошо металлдар, баалуу металлдарга кайрылып турат да. Мисалы 2015-14 жылдары баягы эл аралык финансылык рыноктарда бардык валюталардын куну түшүп кеткен убакта, ошол убакта мындай карасаңыздар, алтындын баасы өтө жогорулап кеткен. Азыр болсо бүгүнкү күндө алтындын баасы 1236 доллар түшөт, бир тройская унцияны. Кыргызстан жыл сайын 20 тоннага жакын алтын өндүрөт. Жылдан жылга баалуу металлдын көлөмү өсөт деген божомолдор бар. Эгер ар бир кыргызстандык жок дегенде 100 грамм алтынды инвестиция катары сактаса, бүтүндөй калктын колунда 600 тонна алтын болуп калат. Бул өлкөнүн бир жылдык алтын өндүрүшүнөн 30 эсеге жогору. Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Ушул жана башка экономика темалары менен кесиптешим Айсул Секимбаева 3-күнү ушул эле маалда орус тилинде тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.